тестке кирсем бирке оорураак сезилди да. Анан бирок тестти карап чыксам, именно Проманастан берилген суроолор келди да. Анан ошолорду көргөндө эле уже все өтөт экен дедим. Баарыңарга салам. Менин атым Айтолкун, мен Нарындан болом жана азыркы тапта Манас университетинин коммуникация факультетинин журналистика бөлүмүндө окуйм. Менин кыялдарымдын бири, анан кийинчерээк максаттарымдын бири бул Манаска өтүү болгон. 11-класс болгондон баштап эле башка университеттерди карабай, именно Манаска эле даярданып баштадым. Манастын ички экзаменинен 153 балл алдым, орток баллым. Ал эми ОРТдан болсо 200 балл алдым. Манаска өтүү үчүн именно 5-класстан 11-класска чейинки программанын баарын кайталап чыгуу керек болгон. Ага абдан көп убакыт кетмек. Анан ошол себептен мен курстарды карап баштадым. Ошол убакта Проманасты жолуктуруп калып, Проманастан окууну чечтим. ЖРТ только логикалык основада түзүлгөн. Ал эми Манастын экзамени болсо, предметтерди кандай билсең, ошондой суроолор келет да. Ошон үчүн именно Манастын экзаменине көбүрөөк басым жасаш керек, анткени ал ЖРТдан абдан эле татаал болот да. Өзүң каалаган факультетиңе өтүш үчүн канчалык эрте болсо ошончолук жакшы да. 10-класстан даярданып баштаса эң сонун убакыт болот. ЖРТга даярданыш керек да. Анан ондой ЖРТга даярданып, 11-де болсо Манастын ички экзаменине даярданса, плюс ЖРТдан да кошумча практика кылып турса, то эң сонун жыйынтыктарга жетет. Мен болсо өзүм где-то ноябрларда даярданып баштагам, бирок ал убакыт мага жакшы жетпей калганда, бирок өзүм каалаган факультетке өттүм. Проманас мага абдан чоң жардам берди, не только Манаска тапшырганга, но и ОРТ тапшырганга да жардам берди. Именно Нуржан агайдын, Али агайдын сабактарын мен эч жактан көргөн жокмун. Себеп дегенде башка курстарга да барып көрдүм да. Мисалы башка курстардыкы бири-бирине окшош эле кетет да, примерночи. А именно Проманастагы агай эжелердики методикасы дагы, темалары дагы башкача, и ошол жактан реально результатка жетсе болот да. Андан тышкары мен алтын тамгага да баргам. Кимдир бирөө алтын тамгага дагы тапшырам деп жатса, то ошол Проманас аркылуу дагы базовый билимдерди алып даярданса болот да. Экзаменден чыкканда сезимдерим мындай 50-50 болду. Өтүп кетем деген ой эмнеден келди? Анткени именно Проманаста болгон суроолор болгон болчу да. Анан бирок именно так илимдер жагы бирке оорураак болгон. Анан ошол себептен мүмкүн өтпөй калышы мүмкүн деген ойлор болгон. Химия биологиядан дагы экзамен тапшыргам, и ошол экөө тең жакшы болгондон анан медакадемияга тапшырып көрдүм. Ал жакка дагы өтүп кеттим. Анан бирок көптөрү мисалы медакадемияга өттүнү каалайт эмеспи, а мага бирок ошол медакадемияга караганда Манастын журналистикасы артыгыраак болду да. Ошол себептен именно ошол тармактарды тандап кеттим. Бул Манаска өтүшүмө жана ушундай жыйынтыкка жетишиме мен ата-энемдин дагы салымы чоң. Анткени именно ушул Проманас курсун ата-энем сатып бергенде, анан учурдан пайдаланып, ата-энеме ыраазычылык айткым келет. Себеп дегенде мен келечегиме кайдыгер карабай, мен кайсыл курста окугум келсе ошол курска жазылтып, бул Проманаста окутканына чоң терең ыраазычылык билдирем. Жана ошол ата-энем короткон акчаны актадым десем болот. Себеп дегенде кийин мен 4-5 жыл бою бекер окуйм, контракт төлөбөйм. Анан эгерде азыр Проманас сатып албасам, Манаска өтпөй калсам, то 4-5 жыл бою контрактты окуп, ата-энеме кайра жүк